биз ошондо азыр ушул Америкада жетиштүү билим алып, тажрыйба алып, турмушта өз ордун тапкан кыздар баарыбыз чогулуп, бир ошо эжелер тайпасын түзөлү деген идея келди. Ал идеянын келген себеби биз аябай ар бирибиз мындай жеке курчугубузга каттарды алабыз да, жаштар көп кайрылышат. Мен чет өлкөгө окуйн дедим эле, кантип окусам болот, анан эмнелерде болушум керек, каяктан тапшырсам болот, сиз жардам бере аласызбы деген суроолор көп келет. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби биз өзүбүз ошондой студенттик жашоону өткөнбүз. Ошол биз студент болуп жүргөн маалда бизге багыт көрсөткөн, жардам көрсөткөн адамдар жок болгон. Биз мындай кыйыныраак жолдон өткөнбүз да. Ошол себептен мүмкүн биз чогулуп кыздар, азыркы жаштарга, анан өзгөчө мындай кыздарга окуйм деген, билим